Достар, программабызды улантабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кадимки пиццанын ордуна эми ушундай чучукка дагы буйрутма берсеңиздер, үйүңүздөргө алып келип берет. Бул кызмат ушу бир жумадан бери иштеп жаткан экен. Ушул нерсенин түптөөчүлөрү бизге студиябызга келген. Тааныштыралы, жеке ишкер Дордоев Атай жана дагы шеф-повар бүгүн биздин конокто Кубанычбек Улуу Чоро. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиздер. Чучукчулар экенсиздер да. Аябай жакшы жаңылык менен келдиңиздер бизге. Кубанычтабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Бардык эле инсандар уккандар болсо, алар да кошулуп сүйүнүп атат болуш керек. Ушул чучук тууралуу сүйлөшөлүчү. Чучук KG деп ушундай түзүү эмне себептен улам келип чыкты? Өзүңөр да билгендей, бүгүнкү биздин жашообузда интернет аркылуу ар кыл нерсени таап сатып алсак да болот. Өлкөнүн ичинде болобу, өлкөнүн тышында болобу, интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү болсо, анан каражат шарттары болсо, ошого ылайыктап өзүңөргө жаккан нерсени алсак болот. Тамак аш да ошонун ичине кирет. Анан биздин Бишкекте дагы ушул тамак аш индустриясы жакшы өнүгүп баратат. Бирок такай атайын улуттук азыктар негизинде эт азыктарды даярдап, бышырып, жеткизип бераткан кызмат бизден мурун жок эле. Ошон үчүн ушундан учурдан пайдаланып, биз дагы ошону кандайдыр бир жүрөктөгү аң сезим менен ушул долбоорду ишке ашыранга аракет кылдык. Аябай жакшы экен негизи. Чындыгында көптөгөн тамактарды азыр жеткизишет, бирок ушул чучук KG деп укканыбызга биз чындыгы эле аябай сүйүнүп, кубанып турабыз. Анан эт азыктарын кай жактан аласыздар? Эт азыктарын биздин мындайча айтканда доверенный поставщиктер бар. Ошолор жеткизип беришет. Чоро аларды кабыл алат. Өзүбүз тандап, өзүбүз экологически чистый баягы чет жактан келгендер да, шаардын ичинен эмес, айылдардан, тоодон келип, топозду өзүбүз союп, биз өз көрөбүз, кым союшкан. Анан ошол эт менен өзүбүз жасап, ишенимдүү түрдө демек сиздерден буйрутма алып жей берсек болот турбайбы? Албетте. Жакшы, кубанычтабыз. Анан кийин баягы бул жакта чучуктун эле түрлөрү экен. Баягы адамдар көнүп калганбыз да. Чучуктун жанына сөзсүз түрдө казы, карта кошупчу. Ошону дагы кошуптан да барбы? анысы да бар. Бул жакта болчу. Национальный. Бияқта карта, карын, казы. Эфир эртерээк бүтсө экен деп атат. Бизде андан тышкары чучуктун да түрлөрү бар да. Чучук тооктон, өрдөктөн, топоздун этинен дегенде. Анан азыр өзгөчө популярдуу ачуу нерселер болуп атпайбы? Закуска түрүндө келген бул чили чучугубуз бар. Майлуу, анын ичине эмнелер кошулат? Чили чучукту анын ичинде калемпир, туз, чеснок. Андан тышкары өзүбүздүн фирменный подходубуз бар да. Биздин мындайда айткандай изюминкабыз да өзүбүздүн. Жакшы, мындай камера жака көрсөтүп коелу. Бул жакта достор ушундай буйрутма берсеңиздер, үйүңүздөргө казы, карта, чучуктун түрлөрүн ушундай алып келип беришет. Канча болот баасы? Баасы аркылуу биздин интернет сайтыбыз бар. Bundan сырткары дагы Facebook'та баракчабыз бар, Instagram'да дагы баракчабыз бар. Бул жакта берилген номерге чалып, же интернет сайттан да буйрутма берсеңиздер болот. Эми баягы негизи баасы деген ушул түрлөрүнө жараша болсо керек, же баардыгы? Орточо баа кандай болот? 470 сом бул чучуктун баасы. Бир пиццанын акчасы. Могу бирөөсү 470 деп коелу, Эми бул деген биздин оюбузча улуттук азыктарды жаңы бир деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүгү. Азыркы учурда Кыргызстан өлкөбүздүн туризм тармагы өнүгүп баратат. Чет өлкөдөн конокторубуз келатат. Биринчилерден болуп тамак ашты сурайт. Анан бир жака барып, ал жактан буйрутма берип, анан ал жака дагы барып, кайра алып келип, бул көптөгөн убакыт жана биз болсо бул нерсени бир сааттын ичинде жеткизип беребиз. Шаар ичинде. Шаар ичинде. Мындай шаардан сырткары жактарга жеткизүү бар. Анын алкагында азыр иштеп атабыз, иштер жүргүзүп атат, санап эсептеп, азырынча шаардын ичинде. Жакшы, Чоро, сизге бир суроо бергим келип атат. Ушул нерселерди жасап атканда эмнелерине көңүл бурасыз?
кооздугунабы же даамынабы же? Албетте кооздугундагы, даамындагы экөөнүн бирдей алып кеткени биздин бул милдет да, биздин кесипте бул биринчи көз менен жейт дейт го. Биринчи көрүп туруп адам ушуну каалаш керек да, аны жептирип мындай незабываемый мындай впечатление кала турганга биз мындай аракет кылабыз да. Бир жегенден кийин баягы адам дагы кой дагы ушундайдан алып жеп туралы барып Ошого аракет кылат. Жакшы, сиздерге рахмат. Келип бергениңиздерге аябай кызыктуу маек болуп өттү. Мынакей бир гана бизге даамды тартуулагандан да сырткары сиздер, мен ойлойм, ар бир кыргыздын ичиндеги патриоттук сезимди да ойготуп Рахмат, кеттиңиздер. биз да ошого терең ишенебиз. Рахмат, келип бергениңиздерге. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Бул жаатында бизнесиңиздер өркүндөсүн, өссүн. Бул учурдун талабы, элдин талабы ушундай. Андыктан бардыгыңыздар элди да кубантыңыздар, өзүңүздөр да кубаныңыздар. Келип бергениңиздерге рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге Мындай жаңылыктар өлкөбүздө көп болсун достор. Ал эми дүйнө жүзүндө дагы күн санап жакшы жаңылыктар болуп турат. Ошол жакшы жаңылыктардын түрмөгү менен таанышпайлыбы? Кезек жакшы жаңылыктарда. Көрөлү.